Муртазалиевдин добуш сатып алганы далилденсе, Шайлообек Атазов депутат болобу. Шайлообек Атазов шайлоодон жеңип чыккан атаандашы Абдрахман Хажы Муртазалиевдин добуш сатып алуу фактысы боюнча милициянын иликтөөсүн тездетүү керектигин билдирди. Учурда Муртазалиевдин адамдары ийри суммадагы акча каражаты менен кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат деген маалыматтар айтылууда. Эгерде аталган факт далилденсе, Абдрахман Хажыга мандат берилбейт дешүүдө юристтер. Андай болгондо автоматтык түрдө Шайлообек Атазовго ийгилик жылмаят, эл ушуну күтүп жатабы? Булак жылдыздуу саясат. Чыңгыз Айдарбеков эл аралык комитеттин төрагасы болду. 2 мартта Жогорку Кеңеш эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагалыгына Чыңгыз Айдарбековду шайлашты. Тармактык комитеттин буга чейинки төрагасы Жанар Акаев Альянс парламенттик фракциясына төрага болгон. Ал эми Альянс фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Эске салсак, Чыңгыз Айдарбеков тышкы иштер министри, Кыргызстандын Япониядагы элчиси болуп иштеген. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Украинадан 800 миңден ашуун адам чыгып кетти. Орусия согуштук аракеттерди баштагандан бери Украинанын аймагынан 830 миңдей адам чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы билдирди. Украиналык качкындарды негизинен Европа Биримдигине мүчө мамлекеттер жана Молдова кабыл алып жатат. Мунун алдында Польшанын президенти Анджей Дуда алардын өлкөсүнө 500 миңдей киши качып өткөнүн маалымдаган. 24 февралда Украинага басып келген бир аптадан бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Андан бери ондогон жайкын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. Булак Азаттык Чекиторг. Зеленский Американын куурчагына айланып, мамлекетин жок кылганы калдыбы? Владимир Зеленский Украинанын президенти болуп шайланганда дүйнө коомчулугу ошол эле Европа таңдануу менен кабыл алган. Сахнадан саясатка келип, мамлекетти башкарып кетүү оор болоорун, бул Украина өлкөсүнүн бактысы эмес, кайгысы экендигин бир катар талдоочулар айтышкан. Бүгүнкү күндө Орусия менен Украинанын ортосундагы пикир келишпестикте көптөгөн моралдык, материалдык жоготууларга карабай, Зеленский артисттигине салып, бирде ыйлап, бирде күлүп, айласыздан популисттик кайрылууларды жасап жаткандай. Ал ишенген НАТО жана Америка оор күндөрдө формалдуу айтканы менен реалдуу жардам берүүдөн далысын салып кол сунган жок. Бул кагылышта Украина жалгыз калганын Зеленский социалдык тармактагы баракчасында жазды. Эмне үчүн Америка, НАТО жана башка Европа мамлекеттери жардамга келбеди? Анткени алар дагы артисттин деңгээлин билип, келечегине ишенбей койгон сыягы. Куру сөз менен колдогон досторуна ишенип, кошуна Орусия менен мамилесин бузганы да өзүнө чоң сокку болду. Эми Владимир Зеленский Украина мамлекетинин талкаланышына, 100 миңдеген элдин качкынга айланышына жана миңдеген адамдардын өлүмүнө зыяны тийген президент катары тарыхта калабы? Эки мамлекет ортосунда болуп жаткан кагылыштын келип чыгышына да дипломатияны, эл аралык саясатты түшүнбөгөн Зеленский күнөөлүүбү? Булак Жылдыздуу саясат. США, Европа быйыл ушул аңкоолуктарынын айынан чоң зыянды өздөрү тартат сыягы. Алардын товарларынын көбүн Россия алчу. Apple баш болгон чоң брендтердин тигиниси деле перестал отправку, мунусу деле перестал отправку дейт го. Бул келесоолор Россия щедрая душа деген кептин маңызын түшүнбөйт, же түшүнсө да унутуп коюшту. Европа эли мисал үчүн айфонду орустардай албайт, алар жеткен сарамжалдуу жашаган калк. 200 евролук эле телефон менен жашай алат. Балдарына 5-класска чейин телефон көтөрүүгө тыюу салынган мыйзам бар. 6-класска барганда связь үчүн гана бир болбогон телефон алып беришет. Nike, Adidas, Chanel, Gucci дегендерди орустун ырчы чоорчу блогер Гостумадагы эле ойсокелери алып кийчү чынында. Италия, Франция бутик тизилген авенюларда жалаң орустар жүрчү. Европанын аялдары өлүп бара жатса да 100 миң еврого сумка албайт, 80 миң еврого Шанелден көйнөк албайт. Демектен министрдин аялдары дагы ырчы суперзвезда Зас менен Индилада жайкы кышкы арзандатуудан кийин кийинет же реклама жасап акысына бекер кийим алышат.
Ары кетмей могу Facebooktун ээсин карагыла, бир боз футболка, анысын эзели чечпейт. 10 окшош футболкасын алмаштырып кийип жүрө берет экен. Анан кайдагы 100 000 евролук көйнөк. АКШ менен Европа брендтери Россия менен жана ошол Россиядан чыккан СНГ элдеринин мода кууган элинин акчасына экономикасын көтөргөн. Орусту кой, кыргыздын 1-класс окуучусу iPhone көтөрөт. Ырчыларыбыз 2 киши кол чаап колдоп баракчасына 200 000 киши катталып койсо, карыз болсо да Gucci'ден гана кийинип BMW'дан унаа айдап калышат. Тигилер эми товарларын кимдерге сатат болду экен? Россияны кысып жаап коем деп өздөрү кошо кысылып биротоло жабылып калаар бекен. Эстерине келгенде ошол брендтердин ээлери эле евро биримдиги менен Байденди тытып киришет. Бул убактылуу гана кысым. Путиндин эли колдоп берсе эле аягы жеңиш Путинде болот. Бул жерден Европа биримдик дагы, Байден дагы, Япония дагы, Канада дагы чечпейт, Путиндин эли чечет. Тагыраагы Путиндин элинин биримдиги менен чыдамкайлыгы чечет. Турция Эрдоган деле эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт болуп жатат окшойт. Бирдеме деп эле дулдуңдап калыптыр. Алардан туризмин орустар эли көтөрүп сезонун 5 менен жаап койчу. Эми көрөлү. Эгерде Путинди кодулабай турсак, тигилердин аңкоолуктарынын чоң пайдасын биз көрөт окшойбуз. Ысык көлдү быйыл орустар көтөрөт. Кийим-кечектерибиздин баарын орустар алат. Андыктан тигүүчүлөр чамдагыла. Ысык көл тургундары камдангыла. Алып сатар соодагерлер киришкиле ишке. АКШ товарларын биз аркылуу Россияга чыгарсаңар болот. Дыйкандар тытынып иштегиле. Быйыл Кытайдын жана биздин товарларга спрос көп болот. Ошондуктан Кытай тынч демин ичине катып, биз дагы акылдуураак болуп, 1-2 жыл тытынып иштеп алалы. Ишкерлер чамдагыла. Европа биримдик менен АКШнын азыркы аңкоолуктары биздин да пайдабызга ойноп турат окшойт. Президент деле бекеринен унчукпай отурган жок чыгар. Президент деле акыркы постторунда 1-2 жыл акчаңарды орду менен пайдаланып талыкпай иштегиле деди да. Бактыгүл Иманбек кызы. Кош ала тоо, уулум кетти Берлинге. Былтыр эле депутаттарды сындап, бул мыйзам кабыл алынса Түркмөнстан болуп калабыз. Аркадака шукурат деп кол чаап каласыңар деп жаткан акылдуу киши биринчилерден болуп президентке жүгүнүп элчи болуп кетти. Кээ бирөөлөр Текебаевди оппозиция деп эсептешет. Жок, андай эмес. Текебаев эч качан оппозиция болгон эмес, боло албайт дагы. Оппозиция деген элдин таламын талашкан адам. Текебаев болсо жеке өзүнүн кызыкчылыгы, жеке өзүнүн командасы үчүн гана оппозиция болгон. Эч качан эл тарап болгон эмес. Бул далил бүгүнкү күнү жең ичинен Жапаров менен соодалашып элчи болуп кеткени. Элчини президент дайындайт, парламентти уруп да ойнобойт. Эми эч нерсе деп актана албайт. Элдеп күйгөн адам болсо бийлик менен соодалашып качып кетмек эмес. Былтыр да элчи болуп кетет экен деген сөз чыкканда бир колдоочусу эр болууга барат, элчи болуп барбайт деп мактанып алды эле. Эми ичип кетпесе болду. Экономика артка кетип, кадр саясатында одоно каталар болуп жатканда, эл кыйналып, күч органдары бийликке сын айткандарды ата-энесинен бери коркутуп турган маалда калыс сөз айтуунун ордуна качып кетти. Артын карабай, эмне болсоңор ошо болууга деп зыйт койду Талант Абдиев.